Эгер балдарыңар ызы чуу оорукчал ачталы дөпөш болсо ата энеси ошондой. Мен айтып бердим, атасынан болгон себептерди. Бүгүн мен энесинен болгон себептерди айтам. Катталып койгула. Лайк басып башкалар менен бөлүшүп койгула. Сонун маек керектүү. Энеси демекчи. Мынакей бала үчүн жатында зачатиядан болгондон баштап бул жатын бала үчүн вселенная. Ал бала энеси менен кошо дем алат. Энеси менен кошо тамактанат, уктайт, турат, анын ою менен жашайт. Жана төрөлгөндө дагы, сүт менен дагы жана аура, энергия менен чоңойгончо, өлөргөнчө тийип турат. Андыктан канча балдар оорукчан болуп келип атат, мен сурап келсем эле дал ошол кесепет. Эмне ажырашкан, боюнда барган кырылышкан, кийин чоңойгондо эле жаман нерсеге учураган, башка жака кетип калган, баласын тайнесине, баласын баленчесин таштап кетип калган, деги эле внимание жок болгон балдардын баары оорукчал болуп, керексиз бала болуп, ызы чуу балдар болуп атканы мынакей бүгүн далил болуп турат. Андыктан энелер, силер өзүңөрдү карабасыңар. Оорукчал бала төрөсүңөр, өзүңөрдөн көргүлө. Керек болсо түйүлдүк, кереги жок болгон түйүлдүк болгон балдар азырына ненужный ребенок болуп атат. Ал кандай? Бойума бүтүп калыптыр. 3 ай күтүш керек эле. Мына окууду бүтүрүш эле, тигини бүтүрүш эле деген бала бүгүнкү күнү керексиз бала болуп, дөпөш бала болуп калып атканын далил болуп атат. Мына бу дагы жатында жатып кандай таасир берип атат. Күйөөңөр менен кырылышып ажырашкан жөнүндө айтып бердим, айтпай эле коеюн. Мынакей ошон үчүн ушундай балдар төрөлүп атат. Этият бололу. Балдарыбызга карайлы. Ассаламу алейкум.